саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен Гүлбарчын Амирова бирге болмокчумун. Бүгүн бизде конокто журналист жана БШКнын үгүт жана маалымдоо боюнча жумушчу тобунун мүчөсү Семетей Аманбеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сиздер менен бүгүн келе жаткан шайлоонун жаңы өзгөчөлүктөрү жана аялдардын шайлоого баргандагы жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Семетей менен маек кылмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, түз байланышка чыгып, суроолоруңуздар болсо берип кетсеңиздер болот. Саламатсызбы Семетей? Кандай келдиңиз Баткенге? Кудайга шүгүр, жакшы, Кудай деп келдик. Анда эмесе маегибизди баштасак, Семетей айтып кетсеңиз, азыркы шайлоонун жаңы өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Баарыбыз билгендей, Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга жаңы чоң өзгөрүлүштөр кирди. Бирок тилекке каршы ошодон кийин бир айдан кийин эле ушу 28 ноябрда жаңы шайлоо коюлду. Жогорку Кеңештин депутаттарына жана биздин калайым калк элдер көбүнчөсү ушу өзгөрүүлөрдү билбей калды. Ошон үчүн азыр биз мына региондорду кыдырып жүрөбүз. Региондордо журналисттерге түшүндүрүп берип атабыз, кандай өзгөрүүлөр болду, кандай жаңылыктар болду, кандай өзгөчөлүктөр болду. Алар ошолор өзүнүн аудиториясына жеткизип берсе жакшы болот эле деп ойлойбуз. Эмне үчүн? Анткени негизинен биздеги чоң өзгөрүүлөр болду. Биринчиден, шайлоо системасы өзү алмашылды. Мурда билебиз, пропорционалдык система болчу, жалаң эле партиядан жабык тизме менен депутаттарды шайлачык. Биз партияга добушубузду берсек, партиянын лидерлери өзүлөрү жанагы тандап, алтын ондуктап коет, золотая десятка, ошону тандап, 20-лыкты тандап, өзүлөрү киргизип койчу. Анан мындай чоң тобокелчилик бар болчу. Биз мисалы үчүн бир партияга добушубузду берип койсок, алар жана 100 кишини тизмеге киргизип, ошонун 80%-на чейин алмаштырып койчу. Өзгөчө аялдарды чыгарып коюп, өзүнө керектүү болуп, акчалай болобу, куда сөгүн болобу, сүйлөшүүлөр менен болобу, башкаларды тааныштарды биз тааныбаган башкалар базарком олигархтарды киргизип койчу. Биз аларга добуш берген жокпуз. Биз партияга бердик. Партияда башка кишилер болчу. Ошол кишилерди карап бердик, бирок алар ошондой киргизип койду. Ошону баары өзгөрүлдү. Кандай өзгөрүүлөр болду? Биринчиден, эми бизде мажоритардык, пропорционалдык, преференциалдык деген 3 аралаш системасы кошулуп, бир мындай аралаш системасы пайда болду. Дүйнө жүзүндө мындай аралаш системалар бар экен, мисалы үчүн Германия, Жаңы Зеландия, Орусия жана башка өлкөлөрдө мажоритардык, пропорционалдык. Бул бир депутаттын бир бөлүктөрүн бир мандаттуу округ менен барат, бир бөлүктөрү партия менен барат. Италия, Ирландияда башкача экен, мажоритардык, преференциалдык экен. Бул жанагы тандама депутаттар барып 50%-ын босогосун аттагандан кийин, ошодон кийин эле алардын парламентине өтө алат экен. Биз болсо ушул 3 системаны тең бирге кошуп, бүт дүйнө жүзүндө жалгыз эле өлкө Кыргызстан бар экен, ушундай 3 аралаш системасын кошуп, өзүнчө аралаштык, мажоритардык, пропорционалдык, преференциалдык деп койду. Демек биз биринчи бир округдан ар бир региондо 36 регионго бөлүндү Кыргызстан. 36 региондон ар бир регион өзүнө бир депутатын бир мандаттуу боюнча тандап алат. Экинчиден, пропорционалдык партия барганда 54 депутатты 54 тизмени киргизет. Ошонун ичинен шайлоочулар өзүлөрү өзүнүн партиянын кайсы партиянын ичиндеги 54 талапкердин арасында өзүнүн талапкерин тандап алат. Мисалы үчүн мен бир республика партия деп коелу, мисал катары республика партиянын Асанов, Үсөнов номер 7-ни тандайм, башканы тандабайм деп өзүм ошондой талап кыла алам. Ушундай өзгөрүүлөр кирди. Эми мисалы үчүн тизмеде 54-чү турган талапкер биринчи номер болуп кала алат. Анткени тиги шайлоочулар канча добушун берсе, ошол эметет. Ошон үчүн азыр мен ойлойм, ушундай жаңы шайлоо система киргенден кийин бизде тарыхта уникалдуу мүмкүнчүлүк бар. Өзүбүз олигархтарга карабай, сатылбай, өзүбүздүн партиябызды, өзүбүздүн талапкерибизди, бир мандаттуудан өзүбүздүн депутатыбызды тандап алганга шарт берилди. Ошол шарт менен жакшылап
ошо шартты жакшылап карап шайлоого барып жүрөк менен тиги сатылбай ошондой добуш берсек, ушундай жакшы бир парламенттин кесепетин, качествосын жакшыраак деңгээлге көтөрүп ошондой парламент түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар болот. Андан тышкары дагы бир бул биринчи өзгөрүүлөр, ошо система өзгөрүлдү. Экинчи өзгөрүүлөр жанагындай добуш сатуу жана административдик ресурстун кыянаттарына жол тоскон, бут тоскон ошондой бир чектөөлөр кирди. Жакшы чектөөлөр кирди. Булар мисалы үчүн мурда баарыңыз билесиз, шайлоо фонду бар. Шайлоо фондунан партиялар, талапкерлер акча алып, үгүт ишин өткөзүшөт, жолугушууларын өткөзүшөт, баннерлерин коет. Азыр ошол шайлоо фондторуна чектелме коюлду. Мисалы үчүн партиялар 300 миллион сомдон көбүрөөк фондун кыла албайт, жана башка чектелүүлөр бар. Жеке талапкерлер 10 миллион сомдон көбүрөөк шайлоо фондуна акча топтой албайт. Бул эмне максат менен жасалган? Баарыбыз билебиз, октябрдын шайлоосунда мен эми эркин журналистмин, айтып берем. Кыргызстан, мекеним Кыргызстан биримдик партиялар абдан көп акчаны фондторуна алып алып, жанагы Бишкекте бүт центральный көчөдөгү плакаттарды, баннерлерин баарын сатып алган. Филармония, спорт сарайы, стадиондордун баарын сатып алып, эч ким ошол жакта жолугусун өткөрө албасын деп, өздөрү өткөрөт, өткөрбөгөн күндөрү да акча төгүп коюп, ошонун баарын ээлеп алышкан да. Анан кичинекей партиялардын мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Же жолуга албайт, же эл жийине албайт, же тиги плакаттарын кое албайт, ошондой. Азыр андай кыла албайт, анткени фонддор чектелүү. Үгүтчүлөрдүн саны да чектелүү. Саясий партия менен президентке бараткан кишилердики 10 миңден үгүтчүлөр ашпаш керек. Бир мандаттуу округтан бараткан депутаттардыкы 500дөн үгүтчүлөр ашпаш керек. Ал дагы баарыбыз билебиз, бир чоң шайлоо болуп атканда чоң партиялар, чоң талапкерлер бүт түгүл өлкөнүн баарын өзүнчө үгүт кылып алып, үгүтчү кылып алып, райондор болуп, шаарлар болуп, баары иштейт. Шайлоошун токтолот. Ооба, азыр эми ушу партияларга, талапкерлерге тең мүмкүнчүлүк болгон үчүн ушундай чектөөлөр кирди, жакшы чектөөлөр кирди. Анан үчүнчү бөлүгү бул квоталар. Абдан жакшы квоталар болду. Биринчиден аялдарга квоталар. Мыйзамда жазылган 70% бир пол эркек болуп аял болуп 70%тан ашпаш керек. Жана 54 немени берип атпайбы? Тизмени 54 депутат боюнча талапкерлерди. Ошондон 3/1 аял же эркек болуш керек. Мисалы үчүн 3 эркек баргандан кийин 4-үчүсү аял болуш керек списокто. 3 аял болсо 4-үчүсү эркек болуш керек. Ошондой 3/1, мурда 4/1 болчу, азыр 3/1 коюлду. Жана жаштарга өзүнчө квота бар. 54 талапкердин ичинен 15% жаштар болуш керек. 35 жашка жетпеген деп жазылып турат. Жана алардын 3-өсү алгачкы 25 тизмесине ошол жака кириш керек. 25-тин биринчи 25-тин тизмегине кириш керек. Жана башка этносторду, башка улуттардыкы да ушундай квота бар, 15%, анан 3 киши 25-тин списогуна, жана майыптар боюнча дагы ошондой квоталар бар. Сөзсүз 54-дүн ичине 2 майып кириш керек, 25-тин ичине 1 майып сөзсүз кошулуш керек. Ошондой жакшы квоталар турат. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Азыркы ушул келе жаткан жаңы шайлоодо, мына жогорку кеңешке болгон шайлоодо аялдардын баруусу кандай болуп атат, агымы кандай болуп атат? Аялдарга жаңы мыйзам боюнча эң жакшы гарантиялар, темир гарантиялар берилген. Кандай жазылган? Мыйзамда мындай жазылган. Мисалы үчүн жанагы эле республика партиясын айтып коеюн, ал шайлоого катышпайт экен, ошон үчүн үгүт болуп саналбасын деген, ошон үчүн ушул мисалга айтып атам да. Мисалы үчүн республика партиясы шайлоодон утту, 10 депутат мандатка ээ болду. Мыйзамда жазылып турат, 30% бул 3 аял. 10дун 30% 3 аял болгондо эң биринчи мандаттарды ушул 3 аялдарга бересиңер деп турат. Мына 10 депутат шайланды, 3 аял автоматикалык түрдө сразу кетти. Ошол 54-тин ичинен кайсы 3 аял көбүрөөк добуш алган болсо ичинен, ошолор автоматикалык түрүндө ошол жака кирет. Жок, эгерде Сөмөтей, азыр айтып атасыз сиз, мына ким мисалы 10дун ичинде 3 аял албай, 5 аял алып калды, мисалы да, 5 аял добушту көп алып калды.
5 аялдын ичинен 3-өө ошол жака кирет. 3-өө гана кирет. Анткени 10 эле мест алып калбадыбы булар? 10 эле мест алып калды да. Анан жок, эгерде 10дун ичинен ушул 5 аял эң биринчи болсо, сөзсүз түрдө кирет. Кирбей калган убакытта, мисалы үчүн 10 тең эркек болуп калды да. Ошондо автоматикалык түрдө 10-чу, 9-чу, 8-чи эркекти ыргытат. Анан тиги добушту аз болсо дагы ошону автоматикалык түрдө ошол жака киргизишет 3 аялды автоматикалык түрдө. А так аялдар өздөрү добушту көп басында алса, анда сөзсүз түрдө кирет. Ал эмеге кирет да. Бирок жана анда мындай болбош керек да. 7 аялдан ашпаш керек. 3-өө эркек болуш керек. 70% же эркек, же аял ошондой квота коюлган. Өзү деген мындай да. 30% аял кириш керек деген бул катталган эмес да, туурабы? Бир жаныстуу, бир пол. Оода. Бир жаныстуу 30% болуш керек. А биздин өлкөдө постоянно эле ар дайым эле ошентип айтылат да, 30 эмесинде аялдарга мүмкүнчүлүк бар депчи. Эми ар дайым эркектер утуп атып, эркектер алып атып ошого сиңип калган окшойт. Анан мындай дагы болуп калышы мүмкүн, эгерде эми болбойт деңизчи, бирок мыйзам баарын караш керек. Андай случайларды да, учурларды да караш керек. Бир дагы аял бир да добуш албай калды. Эмне кылыш керек? Албай калдыбы? Албай калды, мисалы үчүн. Мисалы андай болбойт. Андай болбойт. Эми бирок мыйзам айтып атам, ар бир учурларга караш керек. Андай болбойт деп коюп, мындай калтырып койбош керек да. Анда ушундай болот. Бир да аял бир да добуш албаса, баары бир 3 аялды ошол 10дун ичине киргизет. Бирок жана списокто турат го, 54-түн списогунда. Эң үстүндө ким турса, мисалы үчүн 4-чү, 8-чи, 12-чи болсо, ошолорду алып списокко киргизет. Көрдүңүзбү? Ошондо аялдар каражат коротпой, көп каражат коротпой, көп үгүт иштен алып барбай, бирок ушундай списокко киргенге 100% гарантиясы бар. Бул жакта мен эми БШКнын мүчөсү эмесмин, саясатчы эмесмин, эркин журналистмин, ошон үчүн ачык эле айтып берейин. Бул жакта аялдардын мындай жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Жана айтып атпаймынбы, жаштардын, майыптардын, башка этностордун алардын да мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок аялдардыкы көбүрөөк болуп атат да, анда уже гарантия 100% гарантия болуп атпайбы? Ошондо өзүнүн катарларына булар киргизип коюшса болот да. Мисалы үчүн жаш аялдарды киргизип койсо, 35ке жетпегендерин киргизип өздөрүнчө өз аялдар өз арасында сүйлөшүп алып, мына списокко келгиле 4-чүнү ушуну коелук, 8-чи ушуну коелук деп коюп койсо, ошол аялдар аркылуу башка этностор аялдар, майып аялдар, мүмкүн жаш аялдар ошолор өтүп калышы мүмкүн да. Ошо менен урматтуу аялдар, мүмкүнчүлүгүңөр чоң, ошону эске алып, ушундай башка квоталарды өткөзүп койсоңор, парламентибиз кичине мындай көбүрөөк жактар менен өкүлчүлүгү болобу деген ойдо болуп атабыз да. Ушул азыр эми сизге журналист катары берип кетейинчи. Шайлоолорду чагылдырууда журналисттердин кетирген катачылыктары, сиз иштеген мезгилде өзүңүздөр көргөн, билген эмелерди айтып кетсеңиз, кайсы медиа тармактарда ушундай каталар болдубу теги? Эми баягы штраф төлөгөн медиалар болдубу? Биз 2 чоң шайлоого катыштык. Бул жумушчу топтун мүчөсү катары. Бул октябрдагы Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосуна жана Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоосуна катыштык. Ортосунда референдум дагы болду. Тиги президенттик менен кошо. Ошондо албетте көп медиалар ушундай катачылыктарды албетте катачылыктары болду. Бул эң башынан аккредитацияга туура мөөнөттө бербей кечигип калгандар көп болду. Алардын баарын өткөздүк, анткени түшүндүрдүк БШКга. Көбүрөөк журналисттер болсо, көбүрөөк маалымдоо, көбүрөөк чагылдыруу, көбүрөөк үгүт иштери болот. Ошол бизге эмес, журналисттерге эмес, бул жалпы кыргыз элине бул керек деп. Экинчиден үгүт иштеринин маалымдоодон айырмачылыгын көп журналисттер тилекке каршы түшүнбөй атат. Маалымдоо деген эмне, үгүт иштери деген эмне? Маалымдоо бул жанагы шайлоонун кайсы этаптары бар, кайсы тизмеден өзүбүздү таба алабыз, жана саясий партиялар кайсы саясий партиялар катышат, партиялардын ичинен кайсы тизмелери бар, ошонун баары маалымдоо. Бирок эгерде ошол убакытта эле биз кайсы партияны тандаш керек, колдоо жүргүзүн көрсөтсөк, же болбосо шайланып калса эмне болот, шайланбай калса эмне болот, анан жанагындай баа берсек, булардын шанстары
мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк булардын шанстары мүмкүнчүлүктөрү азыраак десек, албетте бул үгүт болот. Үгүт иштериге тыюу салынбайт, бирок ал атайын аккредитациядан өтүп, жанагындай даректүү издерин калтырыш керек. Выходные данные деп коет орусча, канча каяктан каржыланган, ким кайсы киши же партия заказ берген, ошон болсо ошол болот. Ошон үчүн биздикилер билбей эле бирөөнү мактап же бирөөнү каралап тиги ар намысына шек келтиртип ошентип чыгарып, анан бул маалымдоо деп айтып атат. Жок, бул маалымдоо эмес, бул үгүт иши. Каралоо болсо бул такыр эле үгүт ишинин бузуусу. Анан үчүнчүдөн үгүт иштеринин дагы өз эрежелери бар. Жаңы мыйзамдагы дагы ошакта өзгөчөлүктөр кирди. Аякта жазылып турат, кайсы жерлерде үгүт иштерин алып барганга болбойт. Бул мисалы үчүн стадиондордо концерт уюштурган болбойт, театралдык бир сценаларды уюштурган болбойт, спорт таймаштарды уюштурганга болбойт. Бирок ошону партиялар бузуп атса, массалык маалымат каражаттар ошону көрсөтүп койсо, өзүнүн репортаждарында, макалаларында, блог эмелеринде, сайттарына чыгарып койсо, массалык маалымат каражаттар партия менен кошо жоопкерчиликке тартылат. Ошону билиш керек. Ошон үчүн мыйзамды билиш керек. Кайсыл жакта үгүт иштерин өткөзгөнгө болбойт. Мисалы, Сементей, сиз айткандай азыр башка партия өтүп атса, ошол мыйзамды бузуп деген ушундай концерт берип атат, спорт оюнун уюштуруп атат деп журналисттер чагылдырса, эмне үчүн журналист тартылат? Ал деген ачыкка чыгарып атпайбы? Жок, мындай да. Эгерде ачыкка чыгарып маалымдоо катары көрсөтсө, мына бул талапкер мыйзамды бузуп бул жакта концерт кылып атат десе, маселе жок, андай болот. А эгерде акча алып, жанагындай даректүү изин көрсөтүп, реклама, үгүт катары көрсөтсө, мына ушул жакта болду, ушундай укмуш болду, артисттер катышты десе, анда ал дагы жоопкерчиликке тартылат. Мындай бир мисал болгон, мисалы үчүн Кыргызстан партиясы ушундай бир жыйнак өткөрүп, анан алардын ичинен жанагы балдарга желектерди берип, футболкаларды берип, кепкаларды берип, бирок балдар 18ге жетпеген адамдар үгүт иштерине катыша албайт деген тыюу бар. Аны деген бир гезитке биринчи бетине, полосасына чыгарып коюптур, ушундай бала деп. Ошондо ошол гезит дагы тартылды, анткени балдарды көрсөткөнгө болбойт. Ошондо массалык маалымат каражаттар билиш керек, кайсыл жерде үгүт өткөзгөнгө болбойт, кайсы адамдар үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Бул мисалы үчүн дин кызматкерлери, чет элдик кызматкерлер, чет элдик жарандар, жанагындай балдар, ошондой өзүнүн бир тизмеси бар. Керек болсо сизге берем, ошонун баарын мыйзамда бар, бирок мен атайын презентацияга ошонун баарын билиш керек да. Ошонун баарын эгерде бузбаса, ошондо жоопкерчиликке тартылбайт. Силерге материал берсе, сиз айтыңыз керек. Мына тилекке каршы бул жакта мыйзамдын бузуусу бар. Бирдеме болсо, ана сизди да жоопкерчиликке тартат, бизди да жоопкерчиликке тартат. Ошон үчүн ушул баланын сүрөтүн алып коюп, башка сүрөт койсоңуз, маселе жок, мен коюп берем. Же концертти көрсөтпөй эле койсоңуз, ошентсеңиз ошо. Ошондо үгүт иштерин бузган жана дебат деген бар, билесиз. Ушу дебаттарда өзгөчө алып баруучулары көптөн ушу эрежелерди бузат. Дебаттардын өзүнүн эрежелери бар, жана үгүт иштери жөнүндө эрежелеринде дагы жазылган. Бирөөнү каралап, бирөөнү токтотуп, сүйлөп аткан талапкердин сөзүн буруп же сөзүнө кирип кеткендей деген, ал дагы дебаттын жана мыйзамдын бузуусу болот да. Биздин практикада да ошондой болду. КТРдин баарыбыз билебиз, президенттин дебатында КТРдин алып баруучулары ушундай кийлигишип, аябай сөзүн бурмалап, туура эмес суроолорду берип, сүйлөп аткан жерден токтотуп, алар менен чыр-чатак чыгарып, түз эфирде баардык республикага ошондой алып баруучулар ошондой ката кетишти. Ошондо биз тарыхта биринчи жолу болду окшойт, КТРдин директоруна айыппул салдык да ага. Ошондо биринчи жолу КТРге ушундай айыппул салынды. Жана акыркы ката мындай көп каталардын ичинен бул жымжырт күнү 24 саат калганда, баарыбыз билебиз, жымжырт күн болот. Ошондо кээ бир медиалар билбей калып, ошо рекламаларын жиберип атат, ага дагы тыюу салынат. Бул жылы 27 ноябрда эртең мененки саат 8-де үгүт иштери токтойт. 8-ге чейин 7:50-7:40 сайтыңызга илип койсоңуз, бул мыйзам бузуу болуп саналбайт да. Ошондой кылсаңыз болот, бирок 8-ден кийин роликтерди, буларды жибербесеңиз
ал мыйзам болбойт. Ошонун баарын колдон келишинче биз ЖМКларга жеткизип атабыз. Анткени ЖМКлардын ролу чоң. Бирок тилекке каршы мындай болуп атат да, көп саясий партиялар, саясий талапкерлер жоопкерчиликтен качайын деп ЖМКларга баарын жүктөп коюп атышат да. Жана БШКнын көп аппараттын мүчөлөрү ушундай дагы сөз айтып атат. ЖМКлар күнөөлүү, ЖМКлар күнөөлүү. Ал андай эмес. Эң биринчи күнөөлүү бул саясий партия же талапкер. Анткени өзүнүн максаттарын ишке аштырайын деп, көрсөтөйүн деп ушунун бузууларын баарын кылып атат. ЖМК жөн эле бул жакта канал сыяктуу болуп атат да, канал сыяктуу көрсөтүп. Бирок ошон үчүн биз колдон келишинче ЖМКларга болушуп атабыз, айтып атабыз. Эң биринчи күнөөкөрлөр бул партиялар, ошолорду үйрөтүш керек, ошолорго айтыш керек. Алар анткени алардын юристтери бар, алар атайын мыйзамды көрүп туруп бузуп атышат. ЖМКлар кээ бирде билбей эле кылып атышат деп. Бирок ошо журналисттердин ошол укук жагынан сабаттуулугу деңгээли жогорураак болсо, анда ошондойлор болбойт деп ойлойм. Бузуулар болбойт да. Рахмат Сыметей, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Андан сизге эркин микрофон. Айтылбай калган ойлоруңузду айтып кетсеңиз болот. Ооба. Эми Баткен элине, жалпы кыргыз элиме кайрылып кеткеним, дагы бир жолу айтам, бул жаңы мыйзамда абдан жакшы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Көп эл аралык уюмдар карап айтып атат, дүйнөнүн баарында ушундай ачык айкын системалар, мыйзамдар жок деп. Биринчиден мыйзамыңар түз, экинчиден жанагы добуш санаган асуу, автоматикалык түрдө саналган асууңар абдан ачын, айкын, прозрачный болуп атат деп айтып атат. 8 участоктор жабылса, 8-20 биз билип калабыз ким утканын. Мындай подтасовка жок, каруселдер жок, бростор жок болуп калды да, жана бюллетендерди ыргытып ошолорчу. Бүт шарттар бар. Эми бүт мүмкүнчүлүктөр да биздин колубузда. Биздин колубузда. Биз өзүбүз сатылбай туура талапкерди тандап, мурдакы азыр баарыбыз айтып атабыз. Мурдакы парламент чимкирик деп атабыз, какырык деп атабыз, байлан баарын сүйлөп атабыз. Бирок кайра шайлоого жеткенде өзүбүз эле акчасын алып коюп, өзүбүз эле ошолорду шайлап калып атабыз да, тилекке каршы. Мен элди абдан жакшы түшүнөм. Анткени 30 жылдан бери бизди башкарып жүргөн ажоолор, тырмакчадагы ажоолор. Мен аларды мындай ажоо деп санабайм, анткени элин сатып кеткендер ажоо деп саналбайт. Бирок ошолор 30 жылдан бери биздин билим сабаттуубузду ылдыйлатып, жана биздин мындай кедейликке атайын алып барган жолдо жүргөн деп ойлоном. Анткени кандайча биз караңгы болсок, кандайча биз кедей болсок, бизди сатып алып алдап койгонго шарттар көбүрөөк болот да. Анан ушундай болот. Бизди кедей кылып коюп, бизди сатып алып, өзүлөрү кайра атка минип, ошол жактан 10 эсе бизге берген акчаны чыгарып, бюджеттен чыгарып, биздин эле акчаны урдап, сатып жеп атышат да. Анан ошондой орустар айтып койгондой замкнутый круг болуп атат. Же алар бербейт, же биз ушу замкнутый кругду ача албай атабыз да. Ошон үчүн бир жолу чыдап коюп, ушу 2000 сом болобу, 1000 сом болобу, 20 килограмм морковкасы болобу, ошонусун сабизи болобу, ошонусун албай бир жолу чыдап коюп, мындай татыктуу олигарх эмес, базарком эмес, мурдакы скандалдарга малынбаган, коррупцияга малынбаган бир татыктуу депутаттарды шайласак, ошондо өзгөрүүлөр болобу деген үмүт болуп атам да. Ошон үчүн чакырып кеткеним ушу ошондой кылганга. Дагы бир жолу айтып кетейин. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз мындай: өзүбүз партияны тандай алабыз, өзүбүз талапкерди тандай алабыз, өзүбүз ошо канча добуш берсек, алар ошол талапкерлерди ыргыта албайт, кетире албайт. Дагы бир нерсени айтып кетерим. Мисалы үчүн, бир мандаттуу округдан 2 депутат болуп, бир депутат утуп кетип, анан өзүнүн мандатын тапшырса, экинчи депутат анын ордуна келе албайт. Жаңы шайлоо жарыяланат да. Ошон үчүн экинчи утулуп калган депутат жана татыктуу азамат бирөө утуп кетсе, аны сатып албайт. Голосун сатып албайт турбайбы? Аны сатып алып кетип кал, мисалы $1 миллион берем кетип кал деген ошондой мүмкүнчүлүгү жок. Же болбосо каралоо компаниясын кылып иш козготуп каматып койсо деле жаңы шайлоо болот. Өлтүрүп салса эчтеке кыла албайт да. Ал билет да, ушул татыктуу уттуу болду. Анын ордун ээлей албайсың. Жаңы шайлоодон барып, кайра сага отказ берип койсо өтө албайсың. Кайрага каржынын баары кетип калат. Ошон үчүн көрдүңөрбү, жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн бир жолу ошондой жакшы добуш берип алсак, татыктуу биздин азаматтарды ар бир райондогу республиканын масштабдагы лидерлер, саясий лидерлер келсе,
ошондо ушул биздин болгон сиз дүйнөдө болгон өлкөбүздө болгон нерселер өзгөрүп кетеби деген үмүт болуп атат да. Ошон үчүн чакырганым ошо шайлоого катышкыла, жакшылап карагыла. И акыркысы бюллетень жөнүндө бир сөз айтып кетейин, маалымдоо катары. Бюллетень мындай болот. Бир округтук бюллетень түшүнүктүү. Бюллетендин ичинде талапкерлердин фамилиясы болот, Чучугулак менен позицияларында. Үсөнов 1 номер, Асанов 2 номер, Итбай 3, Чотбай 4 деп кете берет. Аны түшүнүктүү, Асановду тандасаңыз, Асановдун жанагы кутучасы болот, квадратик ошака белги коесуз, болду. Ал түшүнүктүү. Экинчи бюллетень партиялар боюнча чоң бюллетень болот. Эки тизмеден түргөн. Биринчи тизмеси бул партия. Партиялардын ичинде өзүнүн немелери болот, аттары болот. Мисалы үчүн Ата Мекен, Ата Журт, Республика, Кыргызстан, Ишеним, ал да түшүнүктүү. Мисалы үчүн Ата Мекен партиясын тандасаңыз, ошого кутучасына жанына коюп коебуз. Астында 54 жөн эле кутуча, талапкерлердин фамилиялары жок. Жөн эле кутучалар, 54 кутучалар. Эмне үчүн талапкерлердин фамилиялары жок? Анткени мисалы үчүн шайлоого 20 партия катышса, азыр 75 партия катышабыз деген арызын беришти, бирок каттала элек. Ошонун ичинен 20 партияда калат каттабаганга. Мурдакы октябрда 84 партия арыз берип, ичинен 16 эле калып калган да, каттоодон өткөндө. Жана күрөөсү бар да, 1 миллион сом күрөөсүн бериш керек деп документ тапшырыш. Эми 20 партиянын ичинен ар бир партиянын 54 фамилиясын бул бюллетенге жазсаң, анда Война и мир, Толстойдун Война и мир бир томундай болгон чоң китеп болуп калат, туурабы? Батпайт. Ошол үчүн бюллетендин астында жөн эле жанагындай пустой кутучалар болот. Эми сиз билишиңиз керек. Мисалы үчүн сиздин партияңыз Республика болсо, партия Республиканын 7 номер Аманбеков Семетей бул менин талапкерим деген жатка билишиңиз керек. Же болбосо колго жазып аласызбы, баракчага жазып аласызбы, бирок ошону билишиңиз керек. Ар бир, мисалы үчүн бир партияны тандадыңыз, партиянын өзүнүн тизмеси бар, тизмесинин 54-нүн татыктуу сиздин кандидаттын, талапкердин номерин жаттап алыңыз. Анан барасыз, номерин жазып аласыз. Үстүнөн Республика партиясынын номер 4 Республика партия койдуңуз. Астынан 54 жанагындай кутучалардын өзүңүздүн тандап алган талапкердин кутучасына өзүнүн белгисин коесуз. Мисалы үчүн Аманбеков Семетей номер 7 мен билем. Бул жакта мына Ата Мекен, бул жакта Аманбеков Семетей Республикадан койдуңуз, болду. Ошондой эле кичине ошону түшүндүрүп, маалымдоо катары журналисттер элдерге жеткизип койсо, азыр билбей атышпайбы, кандай кылабыз, кантип билебиз, тиги ошону бир көрсөтүп койсоңор, ошону түшүндүрүп алса оңой эле да, мындай. Ошону эле жаттап алыш керек. Ошон үчүн сөзүм сонунда айтып кетейин, ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр болду. Мыйзам жакшы жолдорду ачып атат, эми баары бизде. Мен коркуп атам, келечекте бир олигархтар ушу преференциалдуу системаны жок кылабы, кайра тизмени жабык киргизип коебу деп ойлонуп атам, анткени көбү кирбей калат да. Мурда $1 миллион берди, золотая десяткага кирди, болду, депутат болуп кетти. Андай жок азыр, коркот эми, эл колдобойбу. Тем более жанагындай коррупцияга малынып, скандалдарга малынса. Ошон үчүн ушундай мүмкүнчүлүк бар. Кудай буйруса, баарыбыз колубузда, ошо кыргыз элиме айтып кетет элерим, добуш бергени келгиле, азамат өзүңөрдүн өкүлдөрүңөрдү тандагыла. Ошо сөзүм ушу. Рахмат. Рахмат сизге. Бир кызыктуу суроо берейин дедим эле, убакытыбыз түгөнүп калды. Урматтуу биздин радио угармандар, сиздер менен мен Гүлбарчын Аймирова бирге болдум. Бизде конокто Семетей Аманбаев болуп кетти. Анда эмесе кийинки эфирлерде жолугушканча саламыбыз түз болсун. Рахмат сизге, Семетей, бизге конокко келгениңизге. Келип туруңуз, ушундай маалыматтарды элге түз эфирде жеткирип турсак сонун болмок. Анонс бергенибизде жакшы болмок, биздин көрөрмандардан түз эфирден суроолор болмок. Эмкисинде буйрса ушундай эфирге сизди чакырып кетебиз. Рахмат сизге.